Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повестинин 5 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Букеш күйөөсүнүн өзгөрүп кеткен жүрүм-турумунан улам жөндөн жөн туруп эле жер тилкесин сатам дегенинен жаңыраак машинасын сатып эскисин алып, эми эч качан таксовать этпеген неме жан талашып эл ташый баштаганынан улам эрте кетип, кеч келип, ичим тап болуп, өзүнө кылган суз мамилесинен улам мунун бир балеси бар деген шеги күчөп баштады. Букеш шекшингени менен колунан эч нерсе келбесин билип шүк отуруп калчулардан эмес эле. Андыктан Алимдин артынан аңдытмак болду. Буга өзү иштеген райондук сотто чабармандык кызмат аткарган Адыл аттуу илберинки элпек жигит бар эле. Ошону ылайыктады. «Адыл», — деди Букеш кечте жумуш аяктап калган учурда аны чакырып алып. «Байкеңди тааныйсыңбы?» «Кайсы байкени?» «Менин жолдошумчу, Алим байкеңди». Сиздин жолдошуңузду сыртынан тааныйм. Таанысаң жакшы. Азыр ошол Алим байкең базардан чыгат, байкатпай тосуп алып, каяка барганын билип бербейсиңби? Кандай дейсиз? Деп түшүнбөй калганда жайынча айтты Букеш. Азырча алсам Алим байкең базардамын дейт. Жарым сааттан кийин аяктан чыгып таксовать этем дейт. Сага майга кетчү акчаңды, анан чайлык тыйыныңды берейин. Алим байкең базардан чыккан соң каяка барып, ким менен жолугушканын артынан аңдып барып билип бербейсиңби? Билгизбей артынан аңдыппы? Ооба. Мейли, туура эмес болуп калбайбы? Болбойт, Алимге байкалбасаң болду. Мейли эже. Адылга айткан акчасын берип, ага Алимдин кайсыл базарда экенин билдирип, машинасынын номурунан бери кагазга жазып, колуна карматып жөнөткөндөн кийин 1 саат өткөн соң ал чалып: «Байке, базардан чыккандан кийин бир жигитти салып алып, Фрунзе көчөсүндөгү бир үйгө жанындагысы экөө кирип кетип, жарым саат өткөн соң өзү жалгыз чыгып, азыр машинасына үстүнө таксинин белгисин коюп алып турат», — деди эле Букеш. «Рахмат, Адыл, бүгүнкү жетишет. Бирок эртең дагы ушул эле маалда ушинтип байкеңдин артынан аңдып бересиңби?» деп өтүнүп, тигил макул болду. Эртеси дагы Алимдин артынан аңдыган Адыл базардан кечээки эле жигитти жанына салган күйөөсү кечээки эле үйгө кирип кетип, 1 сааттан кийин чыгып таксовать этип кеткенин билдирди. Букешке Алимдин жашырынып башка эле бир үйгө барып жүргөнү белгилүү болду. Бирок Алим күнүгө салып кетип жаткан жанагы жигиттин ким экени түшүнүксүз болуп турду. Букеш күйөөсүнүн иштерине кийлигишчү эмес, кызыгып да көрбөгөн. Алим өзү да аны аралаштыргысы келчү эмес. Андыктан алынган кредит тууралуу 3 кишинин товарын бириктирип, ага белекти сатуучу кылганын билбечү. Алимди 3-күнү дагы аңдыган Адыл анын баягы эле үйгө барганын, бирок жолдон бурулуп базардан 2 баштык толтура азык-түлүк алганын билдирди. Алимдин азыркы кездеги тапкан акчалары кайда кетип жатканы белгилүү болуп калды. Кызганычтуу шеги ого бетер күчөдү Букештин. Эми ал күнүгө кечинде кирип жүргөн үйдө ким жашаарын билиши керек эле. Ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, эртеси күнү ойлоп койгон планы боюнча түшкү тыныгуу маалында Адылды айдатып алып, баягы үйгө келип, эшигин тыкылдатып турушту. Каалганы Айчүрөк Иманалиевага окшош келин ачканда эле баары түшүнүктүү болду Букешке. Анткени убагында Алим анын фанаты болуп, катуу жактырып жүргөнүн билчү. Аял катары кызганганы да бир топ болгон эле анда. «Саламатсызбы? Эл каттоо боюнча келдик эле. Бул үйдө кимдер жашайт, айтып коесузбу?» деди Адыл сүйлөшкөн боюнча. «Келиңиздер, кириңиздер», деп илберинки учурашкан келин аларды ашканага баштап кирип: «Бул үй Фатима эженики, уулу Белек экөө жашайт. Үй ээлери барбы, чакырасызбы?» деди чоң журналын үстөл үстүнө жайган Адыл калемин алып. «Кечирип коюңуздар, Фатима эже оорулуу, ордунан тура албайт. Белек болсо жумушта». Фатиманын сүйлөй албасын билип,
Белектин иштеген базарын сурашкандарынан кийин: «А сиз ким болосуз буларга?» деп сурады Букеш Гүлнурга кадала карап. «Мен бул үйдө Фатима эжени карагыча квартирант катары эле турам». «А, түшүнүктүү. Болуп турганда, кечинде Белек жумуштан келгенде киришибиз керек экен» деп чыга жөнөштү. Букешке эми баары белгилүү болду. Демек күйөөсү Алим жанагы Айчүрүк окшош ойношун базарда чогуу иштешкен жигиттикине киргизип, анысы батир акысын тигинин энесин багуу менен төлөп жүргөн турбайбы? Түшүнүктүү. Кесибине жараша эч качан ачууга алдырбаганга көнгөн Букеш эми кызганычтын кызыл өртүнө чулганып, кечтин киришин чыдамсыздык менен күттү. Кеч кирсе, жанагы уятсыз Алимди шерменде ойношу менен кармап көчөгө кубалап чыкпасамбы, Букеш атым өчсүн деген сыяктуу кызганычтуу ойлорго алдырып, иш башкача болуп калышы мүмкүн экени түк башына келбеди. Кеч да кирип, Адылды айдаткан Букеш Фатиманын үйүнүн алдында машинадан түшпөстөн окчон жерде Алимди күтүп отурду. Бир кезде ал дагы келип токтоп, эки чоң баштыкты белекке көтөртүп алып үйгө кирип кетти. «Эже, сабыр этиңиз, көп ачууга алдырбаңыз. Эркектин баары эле ойнойт. Айкырып ызы-чуу салсаңыз өзүңүз эле жаман болуп каласыз. Байкенин көңүлүн биротоло суутасыз» деген Адылды акшыя бир карап алып тездей басып, Алимдин артынан жөнөдү. Каалганы бир топ маал ката түшүп, белек ачты эле Букеш шып эле кирип барды. Букештин мурдуна бур этип ысык тамактын жыты келип, маңдайдагы ашкананын ачык эшигинен жаңы эле ысык кесме алдына келген Алим менен тиктеше түштү. «Букеш, сен кайдан?» деп Алим ордунан тура калды эле Букеш жарылып кетти. «Акмак, уятсыз, сен кайдан деп коет. Өзүң кайда отурасың? Мени билбей калат дедиң, Мурдуңа бук сүйкөп жатса сезбеген бир байкуш деп ойлодуң да, Мен сага көргөзөм. Уятсыз, көчөдө калбасаң элеби? Мына бул шуркуяң экөөңө көргөзбөсөмбү? Букеш атым өчсүн, бомуш болуп көчөдө каласың. Керек болсо түрмөнүн түбүндө чирийсиң» деген сыяктуу сөздөр Букештин оозунан ак ит болуп кирип, кара ит болуп чыгып, заматта үйдү үч көтөрү албууттанып жиберди. Белек менен Адыл кире бериште селейип, Гүлнур чыны чөмүчүн кармаган бойдон катып, Алим болсо аялын биринчи көргөндөн бетер мустойгуча Букеш айтар сөзүмдү айттым дегендей артка бурула берди. Ошондо гана эсине келген Алим эки аттап аялына жетти да, аны карыдан ала бир силкип өзүнө каратты. «Букеш, бул сен ойлогондой эмес, жаңылып жатасың», деди ички ачуусун басып токтоо болууга аракеттенип. «Кое бер, акмак», деп булкунганы менен карылуу колдон бошоно албаган Букеш ички заарын тилинен чыгарды. «Жалаптар, шуркуялар, мен силерге көргөзөм. Адыл, эмне турасың? Мени алып чык бул жалапканадан. Тарт тилиңдей, эмне деп жатасың?» деп ачуусу келе түшкөн Алим аялын катуу жулкулдатып жиберди. «Кокуй, өлтүрдү, Адыл!» Жини келип кеткен Алим анысына карабады. Букешти бир-эки силкип ашканага киргизди да үстөлгө отургузуп: «Букеш, биз сени уктук, эми сен бизди ук. Ушунча болду, сага чындыкты айтайын. Андан кийин эмне кылсаң өзүң бил. Мунун баары сен ойлогондой эмес». Күчкө салынып отургузулган Букеш ызасынан ыйлап жиберди. Оозунан жанагындай жаман сөздөр чыкпай, кичине жоошуй түшкөнсүдү. Алим дагы коркок билиши жоктой, өзүнөн коркпой, тайманбастан чындыкты билип ал деп турганы далай күнөөкөрлөр менен иштешкен аларды билип бүткөн немеге таасир этпей койбоду. «Биз кредит алганбыз», деп катуу айткан ал кайра нес болуп турган Гүлнурга кайрылды. «Кредиттердин кагаздарын алып келе калчы». Гүлнур кагаздарды алып келгиче Алим Букешке бир кружка муздак сууну зордоп ичирип, дагы да өзүн угуп коюусун өтүнүп ачуусун басты. «Биякта эмнеге отурганымды билгиң келип жатса, мына бул бешөөбүз кредит алганбыз», деп Алим бир баштан түшүндүрүп, азыр аны кандайча төлөй албай жаткандарын, бирөөсү качып кетип, бирөөсү минтип төшөккө жыгылып,
Айтор кандай болгонун аки чүкүсүнө чейин түшүндүрүп берди эле Букеш дали ынанбай. Мен мунуңа ишенбейм. Тигил айчүрөгүң менен баары бир эле соо эмессиң. Болбосо күнүгө кечинде бияка келмек эмессиң. Күнүгө тамак ташып буларды бакмак эмессиң. Мен сени менен баары бир ажырашам. Көрөсүң, көчөдө каласың. Ошондо өкүнөсүң, деп мурдагыдай албууттанбаса да олуттуу түрдө айтты. Бул анын кыйкырганынан дагы жаман угулуп, Алим эми эмне дээрин билбей калганында дали эшик жакта турган Белек: «Эй эже, миң түшүндүрүп жатса бир жетпеген кандай немесиз? Эгер билгиңиз келсе, Алим байке менен Гүлнурдун ортосунда кредиттен башка эч кандай байланыш жок. Анткени Гүлнур менен мен сүйлөшүп жүрөм. Ал жакында менин колуктум болот, дебеспи?» Бул күтүүсүздүктөн улам Букеш Белекти бир жалт карап, Алим чочуп кетти. Гүлнур да таңыркай тиктеди. «Ооба, ошондой. Гүлнур экөөбүздүн сөзүбүз бүткөн, Алим байке», деп эми Белек жалгыз эле Алимге кайрылгансыды. «Эми түшүндүңбү? Бас, кеттик», деп Букешти карыдан ала эшикке карай тарткан Алим буйдала түшкөн аялын күтпөстөн чыга жөнөдү. «Кечирип койчу», деди Букеш машинага отурганда. Алимди жалооруй карап, ал унчукпады. Азыр аны түйшөлткөн Букештин чыр салган эмес, Белектин капыстан айта салган кеби болчу. Чын эле экөө бир үйдө жашап жатышса, экөө тең бойдук, жапжаш, дене кумарлары болуп толуп турган немелер болушса, 2-3 айдан бери көңүлдөрүн бириктирбесе да денелерин бириктирип алышпай эмне болушту дейсиң, деген сыяктуу кызганычтуу ойлорго алдырып, азыр эле жер жеберине жетип албууттанган аялын этибар албай бара жатты. Букеш дагы осол болгон жоргу үчүн, кызганычка алдырып кылган кылыгы үчүн уялып, өзүнүн жалаң эле иш деп күйөөсүнө эч кандай көңүл бөлбөй калганын, жада калса акыркы жолу аны менен төшөк оюнун качан ойногонун эстей албай, минте берсе кайсыл эркек болбосун жанагыдай ысык кесмесин кечте жумуштан келери менен алдына койгон айчүрөктөргө кетип каларын ойлоп, мындан кийин үйдөн иштегенин токтотуп, үйдөгү аялдык милдетин аткарууну ойлоп бара жатты. Бул түнү экөө тең укташпады. Букеш кетирген кемчилиги үчүн кечирим сурап, Алимге жакшы бир кумарлуу түн тартуулайын деп төшөгүндө уктабай жатты. Алим болсо Гүлнур менен аялын ойлоп ашканадагы диванда сыналгы көрүмүш болуп отурду. Дембедем тамеки түтөттү. Ал бирде Белектин «Гүлнур экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз, ал жакында менин колуктум болот» дегенин улам эстеп, экөөнүн бир төшөктө эзилишип жатканын элестетип, баягы эле ушунча чогуу жашап жатып, экөө кантип эле төшөктө биригип алышпасын деген оюна жетелене берди. Алим бир туруп аялынын кечтеги чыр салганын, анын «көчөдө калбасаң элеби, бомуш болосуң» деген заардуу тилин эстей берди. Ал сайын көңүлү сууп бара жатты. Башка катын менен кармалганымда деле мен көчөдө калууга татыктуумунбу? Акыры адам өлтүргөн жокмун го? Кичине жаңылыштыктар кетсе эле адамдан кечип кетүүгө болобу? Адашкандын айыбы жок дечи эле. Букеш убагында ким эле? Аны өзүм ушул деңгээлге жеткирдим эле го. Ошонун баарына замат деле кол шилтеп кечип коебу? Ушул үйдү, мына бул оокаттардын баарын Букеш сот болгучу эле өзүм курабадым беле? Анан эле башка аялды сүйүп калганым үчүн эч нерсеге жетпей куру жалак көчөдө каламбы? Деген сыяктуу ойлор менен түйшөлүп жатып, таңга маал гана көзү илинип кеткенсиди. Эртеси эртең менен Белекти жумушка ала кетиш үчүн киргенинде Гүлнур адатынча ысык чайын алдына коюп жатып, «Байке», деди. Кебетеси ал дагы уктабай чыкса керек. Шишимек көздөрүнө караганда, «Кечээ Белек айткан сөздөр чындык. Мен эми ушул үй бүлөгө камкордук көрүп, ушулар үчүн гана жашайм го. Сиз болсо эжени кызгантпай бияка көп келбеңизчи», деди. Макул», дегенге араң жараган Алим ички кайгысы менен ызасын араң артка кубалап чайын ууртаганча шашты.
Гүлнур менен канча жолу болдуң? Деди Алим жолдо ката белекке кадимки эркек эркектен сурагандай. Сыр алдырбай собол ыргыт деле. Тиги уурусун карматкансып уяла түшүп чыйпылыктап жиберди. Жок, байке, анын менен бир да жолу болгон жокмун. Кечинде жөн эле эжени ишендириш үчүн жанагыларды айтып койгом. Азаматсың, туура кылдың. Бирок Гүлнур менен болгуң келет да, туурабы? Жок, ал менин эжем сыяктуу болуп калды. Ага татыксызмын мен. Мисалы үчүн, сен түндө уктап жатсаң эле бирөө сени сылап сыйпап келе жатат. Ойгонуп кетсең, Гүлнур эжең болсо антет элең. Жок, Гүлнур эже антпейт. Эгер ошентсе эмне кыласың? Билбейм, деп ийин күйшөгөн андан башка сөз чыкпады. Ошентсе деле бул коркок, эрки бош неме өзүнөн коркуп, болгон чындыкты айта албай жатат деп божомолдоп, Гүлнурдун көңүлү болгон соң булар акыры бир төшөктө биригишет деген жаман ойдон кете албады. Ошентип күндөр өтүп жатты. Аялына тоодой таарынычы пайда болгону аз келгенсип, Гүлнурдун белек менен болгон мамилесине ишенген Алимдин жашаган жери да, иштеген орду да машинасы болуп, күндөп-түндөп таксовать этип, эки жака тең, үйү менен Фатиманыкына сейрек барып калды. Анткен менен бул аракетинин берекети көрүнүп, бир топ акча чогултуп койду. Минтип отурса, ай бүткүчө кредиттин тең жарымы чыккыдай. Ушинтип жүргөн күндөрүнүн биринде Дордойдогу бир таанышы: «Алим, баягы чогуу кредит алып качып кеткен Гүлбарың мага товар албайсыңбы?» деп келип кетти. «Эмне кылайын?» деп телефон чалып калды. «Алам дей бер дагы. Алып келеринде мага чалып койсоң чоң жакшылык кылган болор элең. Мага андай бирөөлөрдүн акысын жегендер жакпайт. Ошол үчүн сага чалып жатпаймынбы?» деген таанышы эртеси эле Гүлбардын келерин айтып, Алим жетип барып аңдып турду. Эки чоң чаар баштыкты тачкага түрттүрүп алып, алиги таанышынын жанына Гүлбар пайда болгондо Алим жетип барды. «Кандай сулуу? Эмне, карыздарыңды кичине азайтып коеюн деп келип калдыңбы?» деп Алим шак эле эки сумканы таптак ордунан көтөрүп жөнөп калды. «Коюп кой товарымды. Мен сага карыз эмесмин. Азыр милиция чакыртам». Чакырта кой. Кредит алып качып жүрөт деп өзүңдү сотко берсем, эмне кыласың? Сенин мага кокодон карыз экениңди бүт Бишкек билет. Эмне сот катыныңа ишенип жатасыңбы? Өзүңдү көчөдө калтырып коюп жүрбөйүн. Билесиң да, менде эмне бар экенин. Үй бүлөмдү бузуп эле көр. Жөн эле оо дүйнөгө узатып жиберем. Ал жакта бирөөнүн жылуу уясын бузганың үчүн тозокто күйөсүң. Сен Кудай менен коркутпай эле кой. Баягы сүйлөшкөн боюнча калсаң болмок. Эми өз убалың өзүңө. Өзү тийишкен бала ыйлабайт, дейт. Билгениңди кылчы, шуркуя. Сенден коркуп жашагыча, деп Алим сөгүнүп жиберди. Алим өткөндөгү аялынын Фатиманыкына барып чыр салып, көчөгө чыгарып салам деп коркутканынан кийин ага болгон көңүлү ого бетер сууп, баягыдай болуп, үй бүлөсү бузулуусунан көп деле коркпой калган. Анын үстүнө Гүлбар андай адамдыктан пас, бирөөнүн тынч уясын бузган жаман ишке бара албайт деп ишенген эле. Бирок андай болбоду. 2-3 күндөн кийин үйүнө кеч кайтса, Букеш иш бөлмөсүндө отуруптур. «Алим, кирчи бияка», деп чакыргандан жүрөгү бир жамандыкты сезе баш бакса, чындап эле Букештин өңү жаман. Ал калтыраган колу менен компьютердин баскычтарын баскылап өттү эле, андан түшүнүксүз шыбыштар, онтогон үн, кыңкыстаган добуш угулуп: «Ах, Алим, жыргалым, дагы» деген баягы өзүнө тааныш Гүлбар телефондон угузган үндөр угулду. Алим сыр алдырбай түшүнмөксөн болуп тура берди. «Бул эмнең?» деп сурап да койду. «Бул ошол. Калп эле өлүмүш болбочу, Алим. Уккан кулагыңа ишенбесең, көрө турганы да бар», деп дагы да баскычтарды бир-эки басып өттү эле, экрандан дароо эле дырдай жылаңач кишинин ары карай басып бара жатып, моюнун бери карап турганда өзүн тааный калды Алим. Аңгыча экран өзгөрүп, андан дырдай жылаңач боло душта жуунуп жатканы мурдагыдан даана көрүндү. «Букеш, кечирип кой. Шайтанга азгырылганым чын.
Бирок бул эбак болгон окуя. Бирөөлөр бизди көрө албай жатышат. Кечир мени. Акмак, кечиримден айлан сен. Кайсы бетиң менен эми менин коюнума жаткан жатасың? Жийиркенем сенден. Көргүм да келбейт. Чыгып кет куттуу үйүмдөн. Тигине чемоданыңды чогултуп койдум. Машинаңды айдап алып жолуңа түш. Соттошсок деле үй мага машина саат ийет. Жакшы бар. Алим уккан кулагына ишене бербей селее түштү. Ушул ирмемдерде ал көчөдөгү таштанды адамдай сезип кетти өзүн. Анан минтип байкуш сыяктуу отурганына ардана түшүп дээрлик кыйкыра сүйлөдү. Сага адам эмес эле оокат керек экен да. Урдум ушул үйүңдү, машинаңды, чемоданыңды дагы. Ушул көрө оокаттарыңды кучактап жашай бер. Бирок кечирим сурап артымдан барбагыдай бол. Сен кечирбесең, мен дагы кечирбейм, деп эшиктерди карс-карс жаап чыга жөнөдү. Бир аздан кийин караңгы көчө менен кайдадыр бара жатканын сезди. Ички күйүтү алкымына тирелип, жашоого болгон жакшынакай сезимдери, үмүттөрү жансызданып, жанын коёрго жай таппай бара жатты. Мындайда бардык эле эркектер ачууну ачуу басат болуп аракка чуркайт эмеспи? Алим дагы биринчи жолуккан дүкөнгө кирип, кымбат арактан бирди алды да оозунан эле аптыга жутуп жиберди. Деп ашказанын ысыта баштаган ачуу суюктук кан менен жүгүрүп, бүт денесин кызытканча дүкөн алдындагы отургучка отура калды. Өмүр бою чогулткан оокатынан эч нерсе албай чыга берген жоругун талдагыча азыр эле арак алып жатканында сылык сыпаа мамиле кылган дүкөнчүнүн орой үнү жолтоо болду. Ай байке, ары барып ичиңизчи, азыр ошол жерге жатып каласыз, деп анан берки алуучусу тааныш белем ага жөн жай сүйлөдү. Өткөндө бирөөсү да отура калып жаткан, алаксып кеткен экенмин, тырайы уктап калыптыр ошол жерге. Зорго тургузуп кетирбедикпи? Тим эле сасыктыгын айтпа. Арактын арты ошол да. Жанагыл көчөдөгү бомуштун баары эле арактын жемиши. Бул деле мына татынакай эле киши экен, бирок аракты атасынын өчү бардай оозунан ичип жатат, дегенинде Алим бул сөздөрдөн улам отургучтан тикен чыккансып ордунан ыргып турду. Бомуш болуп көчөдө каласың, деген аялынын сөзү кылт эте эсине түшүп, чын эле азыр бара турган өз үйү өзү үчүн жабык экенин ойлоп, чындап эле бомуш болуп көчөдө калгансып чочуп кетти. Каяаккадыр шашып жөнөдү. Бирок кайсыл көчө менен бара жатканын өзү да билбеди. Кечээ эле жипке минип жүрдүм эле, бүгүн эле итке минип калдымбы? Баатыр мактанса бир октук, бай мактанса бир жуттук дегендей 100 000 кредит ала калам деп, аны оюн катары көрүп, көпкөнчүлүк менен жакшы жашоосун кесир кылып, эми минтип селсаяк кейпин кийип көчөдө калганына арданды. Жок, мен жаңы жашоо баштайм. Ал мындан дагы жакшы болот, деген бир ой келгенде ал чындап эле жандана түшкөнсүдү. Ошондо туура эмес кылгандарына өкүнүшөт, менин ким экенимди билишет, деп жанагы оюн улай ойлогондо кадимкидей чыйралды. Колундагы жарымдай түшкөн аракты таштап жиберди да көчө бойлой адымдап жөнөдү. Эмне кылыш керек деген ойго удаалаш, Орусияга кетиш керек деген ой келип, дароо эле телефонун ала калып керектүү номерин издеди. Анын Орусияда бала чактан бирге чоңойгон досу бар эле. Аякта бутуна жакшы турган ал дайыма келген сайын эле: "Мени менен барып иштеп келбейсиңби? Сен эмес тааныбаган эле бирөөлөргө жардам берип бутуна тургузуп жатам", деп Орусияга чакыра берет. "Алло, дос, кандайсың?" деп канча бир жүздөгөн чакырым алыстыктагы адамдын үнү телефонунан даана угулганда Алим кубанып кетти. "Жакшы, дос, өзүң кандайсың?" деп сагынышкан эки дос бир топко баарлашты. "Орусияга барам", дегенине досу: "Келсең кел, бирок документтериңди тууралап алып кел. Ага чейин мен сага ылайыктуу жумуш караштыра берейин", деди. Бүгүн эртең менен эле, ал эмес түштөн кийин деле анын оюнда алыска барайын деген бир да ой жок болчу. Эми карабайсыңбы? Бир кечте эле туулган жерден кетип,
бөлөк бөтөн жакта жашоо кечирүү маңдайына жазылганы билинип, качан кетери да чечилип калды. Документтери даяр болуп, досу жумуш тапкыча жарым айча убакыт өтөт экен. Ага чейин айылына барып жүрүп келүүнү чечти Алим. Көчөдө бара жатып эле ушундай бүтүмдөргө келген ал эми бүгүнкү жата турган турагын ойлонду. Дароо эле Гүлнурду эстеди. Алардыкына барайын деди. Барганымда кандай болот деген ойдо не болсо дагы телефон чалып алып бармай болду. Гүлнур, деди ал көңүлүн ээлеп алган аялдын үнү жаңырган соң. Мен айылга эртең кеткени жатам. Мейли, деген тигинин кайдыгер үнү чыкты. Аякта жарым айча болуп, келгенден кийин Орусияга кетет окшойм. Мейлиңиз, биз Белек экөөбүз биякты жайгарып турабыз. Камсанабай бара бериңиз. Болуп туранда, деп телефонун өчүргөнчө шашты. Көңүлүнүн түпкүрүндө Гүлнур бул күтүүсүз чечимине чочуп кетет. Жок эле дегенде, ай байке, эмнеге антип жатасыз? Сиз кетип калсаңыз биз кантебиз? Деген сыяктуу сөздөрдү айтып, өзүн кетиргиси келбейт деп ойлогон. Бирок жүрөгүн ээлеп алган бул аял дегеле болбогон бир нерсе уккансып, кайдыгерленип койду. Анан дагы биз Белек экөөбүз деген сөзү чокуга чапкандай кылды. Болбосо азыр таттуу-паттуусун бир шише шарабын көтөрүп алып, уйкулук таштайын дедим, деген шылтоон айтып жетип барайын. Жайы келсе ошол жакта жатып калайын, деген жаман ою бар эле. Белек экөөңөр кыйрата бергиле, деп сөгүнүп алган ал эми жаңы конушта жашаган досунукуна бармай болду. Мамлекеттик жумушта иштеген ал классташ досу Бардар турат. Аялы соода кылып, өзү мамлекеттин мүлкүнөн улуп-жулуп дегендей. Коррупционерим, кандайсың? Мамлекеттин акчасын жемейдин дагы кандай түрүн ойлоп таптыңар? Деген сыяктуу тамашаларды айтса, тиги дагы өзүнөн кем калбай, андайдын бир эле түрү бар дос, май кармаган бармагын жалайт, деген. Эгер май кармаган сөөмөйүң жалайт, ортонуң жалайт, деген сыяктууларын ойлоп тапсак, мамлекеттин банкрот болуп калбайбы? Деп карс-карс күлсө, Алим дагы, силер аябай нысаптуу экенсиңер анда, деп кошо каткырат. Өзү азыр аныкына жетип барса, жетин албай калат болушу керек. Такси кармайын деди. Бирок шашканда эмне, деп маршруткага отурмай болду. Көчө автобусуна качан акыркы жолу отурганын эстей албаган ал жаңы конушка кайсы маршрутка барарын билбейт эле. Көчө боюнда бир топко туруп, ар кимден сураштырып жатып түшсө, бул эл ташкан чакан унаанын ичи тыгын экен. Эптеп чөнтөгүнөн 10 тыйындык алып чыгып сунса, айдоочу «Жол кире саат 9-дан кийин 12 сом», деп өзүн жекирип, акшыя карады эле. 2 сом үчүн адамды жеп ичүүдөй болгон немеге таң калган Алим чөнтөгүн оодарганча шашты. Кечээ эле жип минип жүргөн жаны ошондо бир бул тагдырына таарынып, ичинен буга кириптер кылгандарды сөгүп алды. Баарынан да канча камкордук кылса да бир ийип койбогон Гүлнурдун кайдыгерлиги, кайдагы бир өзүнүн шыйрагына тең келбеген аракечти бактылуу кылгысы келип жатканына жинденди. Байкемдер жок, Кудага кетишкен, деди үй ээсинин эшик ачкан иниси учурашкан соң. Кап, дос менен бир жарп жазышайын дебедим беле, деп туруп калганында жадырай күлгөн тигил. Мен эмне киши эмес бекенмин, байке. Сиздин көңүлдү көтөргөнгө биздин деле кудурет жетет. Кириңиз, деген ал чындап эле аракет кылып, дасторконун жайнатып, конок камын жакшылап көрдү. Өзүнөн 5 жаштай эле кичүү, али бойдок, бала кездерде бирге ойноп калышкан бул сыр билги жигит менен ортого бир бөтөлкөнү коюп коюшуп, чындап эле жарп жаза сүйлөшүп отурду Алим. Ошентип аркы беркини сүйлөшүп отурушкандарынан кийин Алим: карт бойдогум, сулуу кыздардын көптүгүнөн башың айланып үйлөнө албай жүрөсүңбү? Алардын баарына баары бир жетише албайсың. Андан көрө бирисинин кадырына жетпейсиңби? Деди эле олуттуу тарта түшкөн тиги. Чынымды айтайынбы, байке, деди. Айт.
Чынымды айтсам, сулуу кыздардын көптүгүнөн эмес, аялдардын бузулуп кеткендигинен улам үйлөнө албай жүрөм. Койсоңчи, бүт эле аялдар бузулуп кеткен жок да. Анысы бар дечи. Бирок мен иштеген жерде иштесеңиз, сиз дагы ушинтип ойломоксуз. Ошондой дечи. А сен каякта иштеп жатасың? Милицияда эмес белең? Аяктан туура эмес иштерге кириптер болуп чыгып калгам. Жаман болупсуң. Анан мурунку мент катары детективдик агентствого кирип кеткем. Мына кызык. Ошондо баягы Шерлок Холмс сыяктуу кыйын иштердин бетин ачып жатасың банан. Кайдан? Биздин Бишкекте ойношчулук окуяларын изилдегенден башка иш жок сыяктуу. Ошол үчүн үйлөнгүм келбей жүрөт да. Анын кандай тиешеси бар? Тиешеси сонун эле бар. Ошондой жерде иштесең, бүт аялдар ойнош күтүп алгандай сезилет экен. Түшүнүктүү. Карасаң мөлтүргөн периштеге окшош келин, эч ойлобойсуң, күйөөсүнүн көзүнө чөп салат деп. Анан изилдей келсең, сойкудан балит болуп чыгат. Сойкуда айласыздан денесин сатып бир эле Кудайга күнөөкөр болуп жатат да. А тиги Кудайдын алдында да, күйөөсүнүн алдында да көпкөнчүлүгү менен тиги дүйнөдөгү өзү күйчү тозок отунун отундарын калап жатат. Чын эле, күйөөсү туруп ойнош күткөндөрдү жек көрөм. Илгери Азоо Байталдын куйругуна байлап сүйрөтүп өлтүрүшчү экен андайларды. Азыр андай жаза жок, ошол үчүн көп жатышат да. Айтпаңыз, ойношу менен бир төшөктө кармалып жатса да дың этип коюшпайт. Кайра албууттанып беттен алышат. Андайлардын ысык темир менен көчүгүнө жалап деп жаздырып салса. Анда силердин жумушуңар азаймак да. Сен болсо коркпой эле катын ала бермексиң. Бирок ойношчулук окуялары болбосо изилдер ишиң жок болуп, аныңды кантип багат элең? Жакшы зерикпеген жумушта иштеп жатыпсың. Эми ошол окуялардан кеп салбайсыңбы? Ошолордун эмнеси кызык? Мисалы, бир кычыраган эле киши келди өткөндө. Катынымдын жүрүш турушунан шекшип жатам. Ойношу бар окшойт. Аңдып бербейсиңерби? Деп баягы эле кулакка жат сөзүн айтып. Куп болот. Акчаңызды кассага төлөп коюңуз. Аялыңыздын сүрөтүн, иштеген жерин, канчада жумушка барып, канчада түштөнүп, канчада жумуштан чыгаарын кагазга жазып калтырыңыз дагы бара бериңиз дейсиң. Анан заманбап фотоаппарат, камера сыяктуу куралдарыңды алып кадимкидей аңчылыкка чыгасың. Аю, карышкыр жок эле дегенде эчки теке уулаган тобокелге баш байлаган мергенчидей болсоң жакшы эмеспи? Жанагы сасык суурдун ийининин үстүнө отуруп, качан чыга калат деп зарыккан аңчынын кейпин кийип, эки ойнош жолукчу кезди күтөсүң. Жолуккан соң кайрадан төшөктөн жолукчу жерине чейин аңдып, далил болоор таллуу учурларын тартып калышың керек. Антпесең тиги кардарың кайдан ишенет? Жанагы кычыраган кишинин катыны банкта иштейт экен. Аны мен иштешкендери менен кызматтык роман кылып алган экен деп жаңылыш ойлоп алыптырмын. Адатта андайлар түшкү тыныгуу учурун көп пайдаланышчу эле. Деп чак түштө 2 күн бою аңдысам эч шек шоорат билинбеди. Эмне болуп жатат? Тиги киши аялым кечинде өз убагында эле жумуштан келип жатат деди эле, не болсо да аңдып көрөйүнчү деп тигини жумуштан чыгаарында аңдысам, ал чыгып эле банктын алдындагы таксиге түшүп үйүн карай кетти. Бүгүн дагы жолум болбой калды деп үйгө кетип калган элем. Көрсө бекер кылыптырмын. Эртеси алиги катын кайра эле баягы таксиге түп-түз келип отуруп эле жөнөп калбаспы? Дароо шек салып артынан айдадым. Туура эле жолдо бара жаткан таксим бир кезде кылт этип эле солго бурулуп, көп кабат үйдүн короосуна кирип токтоп, ээрчишкен экөө ал үйгө кирип кетишпеспи? Мына сага таксист менен банкта иштеген катындын бул үйдө эмне жумушу болмок эле? Дароо түшүнүктүү болду. Бирок муну далилдей элекмин ал эрте. Дагы иштеш керек. Жарым сааттай өтө подъездде турсам, 2-чи кабаттан бир каалга ачылып, экөө жай баракат түшүп келе жатышат. Калп эле телефон бирдеме карап жаткансып, билгизбестен сүрөткө тартып калдым. Алар жөнөп кеткиче кубаттуу фотоаппаратым менен дагы 2 кадр жасадым дагы, эми кете беришсин. Мен болсо дагы да бышыктап коеюн деп 2-чи кабатка көтөрүлүп, жанагыл каалганы каксам, чын эле 1 саатка, 1 түнгө, суткага берилчү батир болуп чыкты. Баары түшүнүктүү болуп калды.
Бул ойношчулук иш боюнча жумушум жарым-жартылай аткарылып үйгө жөнөдүм. Жарымын болсо 3 күндөн кийин аткардым. Эзилишкен 2 ойнош эч нерсени этибарга албай, экинчи кабатта эметишип жатканда үлгүрүп жетип келген кардарымдын томогосун шыпырып кое бердим эле үстү жактан карс-курс каалга кагылып, көп өтпөй эркектин айкырыгы, аялдын чайылдаганы, ыйлаганы угулду. Мен бул ишимдин жыйынтыгын бир азга тыңшап турдум да, бириң өлүп бириң кал деп жолума түштүм. Эми карап турсаңыз, жанагыл катынга эмне жетишпейт? Жакшы жумушу, зыңгыраган күйөөсү бар экен. Ойношу анын жанында маймылдай эле көрүнчүдөй. Түшүнбөйм, көпкөнчүлүк эле да, туурабы? Балким тигиниси төшөктө кыйындыр, же ортолорунда сүйүү бардыр. Койчу байке, жомокту айтпай. Ушулар да каяктагы сүйүү? Мейли эркек төшөктө алсыз болуп калышы мүмкүн. Бирок аны сылап сыйпап, көңүлүн көтөрмөлөп, дарылап дегендей, иренжитпесе, шекшинтпесе эле, эң негизгиси аялдык назиктик, жароокерлик менен мамиле кылса эле, кайсыл эркек болбосун айгырдай алкынып чыга келет да. Сен туура айтасың. Бирок бул жерде аялдар деле күнөөлөй берген болбойт го. Мен мисалы күйөөсү бар аялдарга баргандарды түшүнө албайм. Өзүңдү деле ошол көзүнө чөп салынган эркектин ордуна коюп көр да. Айланада эркектен көзү каткан эрсиз аялдар толуп жүрбөйбү? Бара бер да ошолорго. Сөзүңүзгө караганда далай эрсиз аялдардын сообуна калып жүргөн окшойсуз, Ха. Биз деле эркекчилик кылып коебуз кээде, деп келип эле көңүлүнө бир ой кылт эте келген Алим сөз тизгинин башка жакка бурду. Ал эми силер карыз алып качып кеткендер менен шугулданасыңарбы? Андайлар болот. Азыр ошондойлор көбөйүп кетпедиби? Бирөөнүн үйүн күрөөгө коюп, акча алган соң качып кеткендер канча? Бир топко биригишип кредит алып, бирок башкаларына түртө салгандар андан көп. Биз эми качып кеткендердин дайынын таап бергенибиз менен кокулоп карызын өндүрүп бере албайбыз. Мен дагы ошондон топтошуп кредит алгандарга кошулам деп жатып, балейге кабылдым, деп Алим өзүнүн Гүлбар менен болгон окуясын баштан аяк айтып берди. Да, деп ойлоно түшкөн медитаттуу бул жигит. Сиздики өзгөчө окуя экен. Тигиниңиз аябай кыйын эме турбайбы? А эмнеге аны таштап ызалантып жүрөсүз? Жөн эле анын убайында көрүп, жанагынтип качырбай эле койбойт белеңиз. Ага дагы бир катын себепкер болгон. Эми ал башка кеп. Жанагыңыздын атын Гүлбар дедиңиз, телефонун бересизби? Биз да бир аракет кылып көрөлүк. Эгер карызды өндүрсөңөр, ошонун эсебинен ыраазы кылат элем. Билбейм, колумдан келеби, келбейби, бирок аракет кылып көрөм. Мейли, ошентчи, деп Гүлбардын телефон номерин берди эле, бирок мындан кандайдыр майнап чыгаарына ишенген деле жок.